Осо Сапат электро ишканасы. Биз ушул 1-2 жылдан бери аракет кылып документацияларды жасап ушул малы ГЭС куруу боюнча иш алып барып атабыз азыр. Мына Жалал абад шаарында биз өзүбүз электр энергияны сатуу менен алек болобуз. Жаңы курулган домдорго жана жаңы чектерге электро жактан жана айлыкмы же мэрия жактан курулган линияларды биз куруп элге электр энергия менен камсыздап турабыз. Андан сырткары биз азыр ушул чакан ГЭСтерди куруу менен алек болуп атабыз. Жалал абад шаарында Осо Green Trade боюнча аталышы боюнча биздин Особуз ана Хадия колбасалар чыгат бизден. 2019-дан бери иштеп баштадык буюрса. 8 түр колбасалар чыгат Жалал абад шаарында. Өзүбүздүн ички продукцияны эле Кыргызстан өзүбүздүн элге тартуулайбыз. Сапат аябай жакшы, сертификат бар жок. Биздин башка айырмачылыктары, башка немелерденчи, производственный изделиялердин айырмачылыгы бизде открытый. Барып көрсө болот, кандай продукция өнүп атат. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Ярмаркага келишибизден биздин максатыбыз өзүбүздү Кыргызстанда өндүрүп аткан продукциябызды башка өлкөлөрдөн келген мындай жарандарга көрсөтүп, таамын кандай экенин, качествосы кандай экенин көрсөтүп коюш максатыбыз. Важнейшей задачей Кабинета министров Кыргызской Республики является решение вопросов энергокризиса и обеспечение энергетической безопасности. В этой связи идет постоянный процесс совершенствования законодательной базы для улучшения инвестиционного климата республики, который предусматривает льготные условия для всех инвесторов в развитии ВИА. Туризм боюнча азыр бул Баксы районунда Сары Челек менен Падыш ата боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошол жерге туристтик шарттарды түзүү максатында 5 жылдыктуу жатаканаларды уюштуруу боюнча азыр Наманган областынын ошол ишкерлери жер сурап атат. Ошол боюнча азыр меморандумдар түзүлүп атат, жерди таап берүү боюнча. Эгер таап берген болсок, булар ошол жакшы шарттарды түзүп, туристтерге шарт түзүп беребиз. Бүгүн Жалал абад шаарыбызда чоң эле бизнес форум болуп өттү. Ал жерде биз өзүбүздүн шаарыбыздын, Жалал абад шаарыбыздын орто мөөнөткө өнүктүрүү планын айтып бердик. Ал жерде орто мөөнөттүк планыбызда 3 багытта өнүгөлүп атабыз. Жалал абад шаарын өнүктүрөлүп атабыз. Бул биринчиден транспорттук, логистикалык хабты түзүү, экинчиси бул азыркы учурда абдан популярдуу болуп турган IT хабты түзүү, анан үчүнчүдөн бул туристикалык хабты түзүү. Ошол боюнча өзүбүздүн баягы орто мөөнөткө пландарыбызды айтып бердик.